Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде эл сурасын программасы, аны мен Фируза Ашымбаева алып барам. Бул программада биз элдин көйгөйлөрүн алып чыгабыз, ошондой эле тиешелүү жетекчилерден жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Бүгүн биз Ош шаардык кеңешинин депутаттарын конокко чакырганбыз. Сиздердин суроолоруңуздага эл өкүлдөрү түз эфирде жооп берет. Анда эмесе коноктор менен тааныштырсам, мыйзамдуулук жана дин маселелери боюнча укук, тартип, депутаттык этика, регламент, мандат жана дин маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиясынын төрагасы Расулберди Райымбердиев жана аны ошол эле туруктуу депутат комиссиясынын мүчөсү Дилдар Абдрасулов. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү студияга кош келипсиздер. Негизи эле кечээ күнү 19-сессияны өткөрүп алдыңыздар. Кандай, жакшы өткөрүп алдыңыздарбы? Жакшы. Эмне болду эми? Тариф көтөрүлөбү же кийинки сессияда карала турган болдубу? Ошол кечээ сессияда каралган маселелердин эң оору биз депутаттар үчүн ошол маселе болду. Бул маселе кароодо өтө талаш тартыштар жаралып. Анан ошол кийинки сессияга калтырылды. Себеби бул маселе өтө терең изилдеп, туура чечим албасак, ошол бир жагынан элдерге, экинчи жагынан ошол иштеп аткан жеке менчик маршруткаларда иштеп аткан кишилерге ушундай өтө маанилүү маселе экен да. Ошондуктан терең үйрөнүп, анан изилдеп, кийинки сессияда карап кабыл алабыз, чечим кабыл алабыз. Ага чейин мурунку эле боюнча бир сом боюнча калды. Рахмат. Мен теле көрүүчүлөргө эскертип кетейин. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Андыктан бизге байланышка чыгып суроолорду берсеңиздер болот. 2-28-50 номуруна чалып, депутаттарга суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Албетте биз жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Айтсаңыздар, мына 2019-жылдын 2 айында турабыз. Негизи эле сиздердин комиссиялык топ 2018-жылы кандай иштерди аткардыңыздар, канча токтом кабыл алдыңыздар, канча отурум болду, кыскача айтып кетсеңиздер. Биздин комиссия 2018-жылы ошол жылдын башында түзүлгөн план боюнча, иш планы боюнча иш алып бардык. 8 отурум өткөрдүк. 8 отурумда 21 токтом кабыл алынды. Ушул өзүңүз азыр айтып кеткендей, мыйзамдуулук боюнча негизинен көбүнчө бизде өкмөттүн токтому бар, элдин кайрылууларын аткаруу боюнча. Ушул токтомдун аткарылышы боюнча биз 8 мекеме уюмдардын жетекчилеринин ушул багытта аткарган иштерин текшерип, ошолорду өзүбүздүн отурумуна карап, анын ичинен 4 мекеменин уюмдарды ошол сессияга алып чыгып, ошол жерден караганбыз. Рахмат. Биз буга чейин теле көрүүчүлөргө эскерип жатканбыз. Шаар кеңешинин депутаттары түз эфирге чыгат, суроолоруңуздарды берсеңиздер болот деп. Бизге дароо эле байланышка чыккан теле көрүүчү бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Биз сизди угуп жатабыз. Төмөн бүчө, мен Ош шаарынан чалып жатам. Бизде мындай көйгөйлөр бар да. Жолдун боюндагы жанагы мойкаларды качан алдырсаңар болот. Мисалы үчүн мына Шакирова көчөсүндө Кардио Азиянын жанында мойка жайгашкан, андан бир жагында мойка жайгашканда, ушул жерде өткөнгө невозможно, потому что тротуарларды тосуп алышканда, бала менен бая күнү эле мен кичинекей неберем менен поликлиникага барсам, чекол коюп кетейин деди. Айтсам, ал жердегилер угуп да койгон жок да. Бул менин биринчи суроом. Ал эми экинчиси болсо баягы эле транспорт боюнча жанагы картаңдарды автобустар эч качан албайт да жол боюнанчы. Азыр бардык эле жерде остановкасы чыгып атышат, бирок жол боюнан эч кандай картаңдарды албайт. Бул экинчи суроом. Үчүнчүсү болсо, мынагу биз Шакирова көчөсүндө жаныбызда войсковой часть жайгашкан, Домодоктун жанындабыз да. Демек ошол жерде бизде газ жок. Биз ушул жерге газ киргизебиз деп мына 1 жылдан бери убара болуп келатабыз да. Барсак бизге ар кандай шылтоон айтат. Айткан документтерибизди толтуруп барганбыз, Горгазга баары дайындуу болгон, бирок негедир келишип бир сыйра көрүп кеткенден бизге эч кандай жооп жок. Рахмат. Газ болгонго толугу менен мүмкүнчүлүк бар да, ушул суроого жооп берип койсоңуз. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Негизи сиздердин баягы комиссиялык тиешеси жок болсо дагы эл өкүлү катары шаар тургундары негизи сиздер депутат катары маалыматыңыздар болсо керек. Расулберди мырза, сиз жооп бересизби? Макул, мен жооп берейин. Биринчи маселе боюнча жана Шакиров көчөсүндө жолдун боюнда мойкалар иштеп атат, басканга мешет этип атат деп айтып атат. Бул боюнча как раз кечээ сессияда архитектураны биз караганбыз, ошол маселелерди. Анан көп ушундай эле көйгөйлүү маселелер башка көчөлөрдө дагы бар да. Буну биз дайыма эле көтөрүп келебиз. Анан кечээ ошолордун бардыгы боюнча бир тиешелүү чараларды көрүш боюнча сессияда сөз болду.
Анан конкретный азыркы айтылган бир адрес боюнча мен азыр толук айта албайм. Бирок биз азыр эске алып туруп аны текшерип, анан жыйынтыгын ошол байланыш бар болсо биз жооп берелик. Рахмат, азыр биз дагы бир телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алып, андан кийин чогуу жооп берсек. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Байланыш үзүлүп калды. Дилдар мырза, айтсаңыз, баягы азыр коомдук транспорттор пенсия жашындагыларды албай жатат деп жатат да. Негизи бул көйгөй буга чейин айтылып келген, сессияларда айтылып жатат, коомдук угууларда айтылып жатат. Эмне үчүн бул көйгөйдүн жыйынтыгы чыкпай жатат? Эмне үчүн? Сиздер кечээ мисалы 15 миллион сом ушул тармакка бөлдүңүздөр. Ал акча башка жакка кетип жатабы ошондо? Сиздер оюңуздар боюнча эмне үчүн пенсия жашындагыларды албай жатышат? Дилдар мырза. Азыр бул неме боюнча биз тиешелүү немелерге кечээ сессиядан карап чыктык. Бул немелерни азыр кайра көрүп чыгып, полный немесин. Анан бир результатын айтып нема кылышка нема кылып беребиз да. Бул жерде маселе жана мамлекеттик транспорт жөнүндө болуп атат да. Себеби биз баягы 15 миллион бөлүп берген акча бул мамлекет транспортта жеке менчиктерге берилбейт, ошолорго каралган. Ошол баары картаңдарды, пенсионерлерди ташыгандык үчүн компенсация катарында да. Эгерде ошондой факттар болсо, ошол машиналарга конкретно биз чара көрүшүбүз керек. Алар алышка милдеттүү. Рахмат, азыр дагы бир суроону кабыл алсак. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Саламат. Сурооңуз болсо бере бериңиз. Мен урматтуу депутаттарга суроом бар эле. Бере бериңиз. Мына бизден мына Кара Суу көчөсү, мына основной базардын ичиндеги тротуарларда бир 150-200ден ашык адамдар бүтүн тротуарды ээлеп басышка возможность жок да. Ушуну бир тазалап, бир эл өкүлү катары же мэр аркылуу ушуну бир тазалап бербейсиңерби? Айна билиңиз. Бу Кара Суу көчөлөрү вообще бир только базар болуп калды, жайма базар. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Башка сурооңуз жокпу? Жок. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Расулберди мырза, биз азыр бул суроону жооп берсеңиз, андан кийин жанагы эженин суроосуна жооп бересиз. Эмне үчүн чындап эле бизде тротуарлар көйгөйлүү да, Ооба, эми жанагындай стихийный болуп, ошол тротуарларга отуруп алып, соода кылып аткандар болуп атат. Булар боюнча дайыма эле ушул мэрия тиешелүү кызматтары, аткаруу бийликтери иш алып барып келе атышат. Бирок ушул иштер жетишсиз экендигин биз сессияда биздин депутаттар да көп ушундай замечание берип атат да, эскертүүлөр берип атабыз, айтып атабыз. Эми дагы ушул иш-чара өткөрүш, бул киши азыр айтып атат, ошол боюнча бир чара көрүп бербейсиздерби деп. Аткаруу бийлигине жеткирип, ошол чара көрүшүн биз өзүбүз контролдоп. Буга чейин өзү айттыңыздар беле, бул эми бул суроо азыр чыгып аткан жок да, бул көйгөй көптөн бери болуп келе жаткан көйгөй да. Бул ар бир сессияда бизде мисалы үчүн ар түрдүү маселелер каралганда, же ушул маселеге тиешелүү маселелер каралганда депутаттар такай көтөрүп келет бул маселеничи, такай көтөрүп келет. Анан ким аткарыш керек экен? Бул боюнча бизге мисалы үчүн ошол аткаруу бийлигиндегилер ошол маселе боюнча жооп бергенде ошо тиешелүү чаралар көрүлүп атат, комиссиялар түзүлгөн бирге, алар иш алып барып атат деп бизге ушундай жоопторду берип атат. Бирок ошондой жакшы аткарылып атканын биздин депутаттар дайыма айтып келет. Азыр дагы өзүбүз көзөмөлгө алып, ушу аткарылсын, именно азыр айтылган Кара Суу Занялдын көчөлөрүн көзөмөлгө алып аткаруу бийлигине беребиз. Рахмат. Анан негизи айтсаңыз, ошто диний кырдаал кандай болуп атат негизи? Сиздер баягы аймактык кеңештер менен жолугуп турасыздар да, эл өкүлү катары элдин баягы көйгөйлөрүн 2018-жылы билип чыккансыздар. Негизи эле ошто диний кырдаал кандай болуп атат? Дилдар мырза, сиз жооп берсеңиз. Биз азыр ошо диний кырдаалдар боюнча биз азыр немелер боюнча аймактык немелерде жыйындар өткөзүп атабыз. Терроризм, экстремизм немелерге каршы жыйындар өткөзүп, ошолор менен иш алып барып атабыз азыр. Түшүндүрүү иштерини, айрым жерлерге барып түшүндүрүп атабыз. Ошондой иштерди алып жүргүзүп атабыз. Жыйынтык чыгып атат деген ойдобуз, Азыр чыгып атат. Коштолуп кетейинби? Азыр биз телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Сурооңуз болсо бере бериңиз. Биз могу шаардык кеңештин депутаттарына суроо берели дегенбиз. Беребиз. Жаңы келген троллейбус, жаңы келген автобустар боюнча ким карайт ошону? Ошо акыбалдары келишип калды го азыр. Демек, эскирди деген контроль кылса болбойбу адам? Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү. Жанагы диний кырдаал боюнча да мен кошуп айтып Анан суроосуна жооп бериңиз. Биздин
депутаттык комиссияда дин иштери боюнча ушу аткарылып аткан иштери, анан булардын өздөрүнүн ичинде баягындай бая биздеги традициялык дин боюнча алып барып аткан иштери, анан медреселерде иштеп атканы, мечиттер, жаңы ачылган мечиттер, ал жерде иштеген кишилер боюнча биз адамдардын арыздарын угабыз да. Биз баягы контроль көзөмөлдөөчү, контролдуу кылуучу орган эмеспиз да. Сиздер бар көйгөй көрөсүздөр да. Биз элдерден ошондой көйгөйлөрдү, арыздар болсо, анан тиешелүү органдарга беребиз. Себеби бул органдар, бул иштерди карай турган атайын органдар бар. Жана сиз айткандай экстремисттер. Мен ушул жерден кошумча суроо берип кетейин да. Чындап эле баягы медреселерге барганда ал жерде канчалык деңгээлде мыйзамдуулук сакталганда сиздер көрүп чыкканыңыздарда чындап эле ошондой. Себеби азыр баягы ислам динин жаман алып турдуу иштерди жасап аткан учурларды да көрүп жатпайбызбы? Сиздер баягы чындап эле баягы ошто медреселерге барып текшергениңиздерде кандай көйгөйлөр бар экен? Биз ушул Созовдо биз иштеп атканда ошол медреселерге 2 жолу барып өзүбүз көрүп текшерип келдик. Ал жерде ошол окуганы келген балдарда шарттар аябай жакшы түзүлгөн. Анан окуган мугалимдер дагы бардыгы мындай ушу талапка жооп бере турган кишилер экен. Билимдүү. Анан кийин алардын жаткан жерлери, баскан тургандары мындай бир тартип бузуу, башка нерсенен ошол окуп аткан балдардан, кыздардан арыз жок да. Рахмат. Биз телекөрүүчүнү кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Биз сизди угуп жатабыз, сиз түз эфирдесиз. Алло? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сурооңузду бере бериңиз. Мен бул ОМД шарк депутаттарга суроо берейин дедим эле да. Бере бериңиз эже. Урматтуу телекөрүүчү, сиз биз менен телефон аркылуу байланышсаңыз, биз сизди угуп жатабыз. Башка бирөө сүйлөп атпайбы анан? Алло. Сүйлөй бериңиз, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, келиңиз, сурооңузду бере бериңиз. Мен шаардык депутаттарга суроо берет элем да. Мен микрорайон Туранда турам. Ошолдо биздин отоплениябыз вообще жакшы эмес бете, мындай жакшырбайт. Дагы? Ошо кээ ушул постоянно жагышпайт, постоянно üşüйбүз, светтер тез өчүп калат. 3-4-5-6 саат свет өчүп калат, үйдө тоңобуз. Рахмат. Анан акчаны постоянно Биз байланышыбызда үзүлүп калды. Бул жанагы кайсыл аймак экенин айтты? Туран аймакты. Чындап эле ошондой болуп жатабы? Мисалы, өткөн жылдары ушундай көйгөйлөр көп айтылчу да, жылуулук чындап баягы нормадагыдай берилбей жатат деп. Жана сиздер эми эл менен жолугушканда билесиздер да, кандай болуп атат жылуулук? Туран аймагында булар мындай центральный отоплениеге кошулган кайсы райондо экенин биз билбей атабыз азыр. Бирок ошондой болушу мүмкүн эми, азыр кышта суук болуп атат. Бизге мындай арыз буга чейин келип түшкөн жок. Бирок бул маселени контролго алып туруп, ошол свет өчкөнү боюнча андай деле арыздар түшкөн жок мага буга чейин. Мен ошол сүйлөшкөндө. Эгер болсо конкреттүү биз изилдеп жардам берели. Демек, бул телекөрүүчү сиздерге шарт кеңешке кайрылса болот да? Сиздер чечип бересиздер, көйгөйүн. Рахмат, биз дагы бир телекөрүүчүнү кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, сурооңузду бере бериңиз. Мынау азыр Ош шаарынын бюджети ачылып болду да, бекилиги. Анан ошого местный бюджеттен канча процент республика бюджетке которулат? Анан кайсыл салыктык кирешелерден, бейталыктык кирешелер же салыктык кирешелерденби? Анан дагы шаардагы жергиликтүү маанилүү маселелер ошол канча процент бюджеттин негизинде аткарылат? Рахмат. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Расул Бердик мырза, бул суроого сиз жооп берсеңиз. Эми азыр биздин бюджет 1 миллиард 127 миллион болуп каралды. Анан ошол жалпы ушул бюджеттин салык кирешелери 982 миллион 91 миң болуп, 87,1% түзү жалпы ошол биздин бюджеттин. Ал эми 65 миллион 300 миң сом, 5,8% жалпы бюджеттик көлөмүндө салык эмес кирешелерден болуп түзүлдү. Анан бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары 80 миллион 243 миң, 7,1% бюджет түздү. Эми бул бюджет боюнча сүйлөсөк көп, анан кечээ жакында эле бюджет комиссиясы келип туруп ушу телевидениеден сүйлөп берген.
Анан бул боюнча толук маалыматты азыр берсек биз убакыт көбүрөөк кетип калат. Азырынча ушу кыскача ушундай маалымат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы түз эфирде өз ишин улантат. Сиздердин суроолоруңуздарга шаардык кеңештин депутаттары жооп берүүгө аракет кылат. Биз дароо эле телефонду кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык, келиңиз. Сурооңузду бере бериңиз. Эки депутатка суроом бар да. Ош шаарында Баткен окуясында баягы Баткен согушу болгондо бул жерде окуя деп жүрөт. Булар окуя эмес, бул биринчиден согуш, авиациядан баштап тилеткелер атышуу болгон. Булар Ош шаарында ветерандарды карайбы? Мисалы, Майлуу суу карайт экен, башка шаардын депутаттары карайт экен, майрам күндөрү жоктойт экен. Булар сурооңуз түшүнүктүү. Рахмат. Карайбы? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Дилдар мырза, жогоруда бир телекөрүүчү транспорт боюнча суроо берип кетти эле, ошонун суроосуна жооп берсек, андан кийин бул мырзанын суроосуна жооп беребиз. Кече бизде сессияда депутаттар бул транспорт департаментиге бул маселе боюнча кече эскертүү беришкен. Кудай буюрса, чыйынтыгы чыгат деп ойлойм. Эмне үчүн бат эле эскирип кетти? Onu hazır biz geçe eskertip bergenmiz. Пока biz barıp görбөгөнчө hazır. Siz transport менен жүрбөйсүз да ошо, Рахмат. Азыркы телекөрүүчүнүн суроосуна жооп берсек, чындап эле ошондой ветерандарды баягы шаар кеңешинин депутаттары көңүл буруп, жергиликтүү бийликке айтып турасыздарбы? Эмне кандай болот чындап эле? Албетте, көңүл бурулуш керек. Бул Баткен окуясы бул чын эле согуш болгон. Биздин жигиттер ошол ал мезгилде биздин Кыргызстан мамлекети жакшы бутуна тура элек болуп, аскери да жакшы болгондо, ошол эң кыйынчылык ошол катышкан биздин адамдарга, биздин солдаттарга, ошол катышкан ушундай жигиттердин башына түшкөн да. Буга албетте биз көңүл бурушубуз керек. Азыр буларды ошол Афганистанга катышкандар менен чогуу ошо льготаларын беребиз деп ушундай аракеттер болуп аткан. Бирок биз эске алып, ошол көр кеңештен шаарда турган Баткен катышуучуларын, согуштун катышуучуларына көңүл бурабыз. Азыр мисалы үчүн Афганистанга катышкандар үчүн бизде 550 миңдей акча бөлүнгөн буларга жаңы жылга. Демек көңүл бурулуп жатыптыр, Жок, булар Баткен боюнча толук айтып албайм, бирок көңүл буруп аракет кылабыз эгер калып калган болсо. Биз телекөрүүчүнүн суроосуна дагы суроосун кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсыздарбы? Эл ишенип шайлаган депутаттарыбыз. Саламатчылык, келиңиз. Сурооңузду бере бериңиз эже. Мен ушу суроо бергим келет сиздерге. Мына Кеңсай аймагынан участка алганбыз балдарыбызга. 2011-жылы, 2012 жылдары Озгур, Төлөйкөн айылдарында жер участка тардыгына байланыштуу. Бирок ушул күнгө чейин эч ошо жерден же бир суусу жок, же бир ток жок, антип үй салышат. Ошондогу алган жер участкасын алгандагы балдарыбыз азыр алды 3-төн 4төн балалуу болуп калды. Бир үйдө 3төн келин олтурат. Ушуга сиздерден суранабыз. Ошол аймакты бергенсиздер. Ошо боюнча бир жардам берсеңиздер. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Башка сурооңуз жокпу? Көйгөйт неме кылгандар аябай көп. Рахмат. Башка сурооңуз жокпу? Расулберди агай, негизи бул сиздин комиссиялык топко тиешеси жок экен, бирок эл өкүлү катары оюңузду айтып кетпейсизби? Мен билем, ошол биздин айылдан ошол алган кишилерди, бул кишини деле таанып турам азыр. Албетте ал жерден аракеттер болуш керек. Азыр бизге эртең ушул как раз архитектура, курулуш боюнча комиссия эртең түз эфирге келишет. Ушулар толук так маалымат беришет эртең. Демек, урматтуу телекөрүүчү, эртең түз эфирге байланышка чыгып, биздин эл өкүлдөрүнөн жооп алсаңыз болот экен. Негизи чындап эле Расулберди мырза, баягы сиздер аймактык кеңештин элдери менен жолугушканда азыр мыйзам аябай ар кандай болуп бекитилип атат, жаңыланып атат десек болот да. Сиздер баягы карапайым калк кандай болуп атканын, өзгөрүлүп атканын дагы билбейт да. Эл менен жолугушууларда сиздер баягы жаңы мыйзам боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөрбү негизи? Канча жолу, мен конкретно айтып кетиңиздерчи, канча жолу кайсыл аймактык кеңештин элдери менен жолуктуңуздар, алар кандай көйгөйлөрдү айтты? Жаңы мыйзамдар 19-жылы
1 январдан баштап иштей баштады. 5 мыйзам күчүнө кирди. Мен өзүм Ош мамлекеттик университетинде юридика факультетинде сабак берем. Ошол өзүбүздүн коллективдерде анан ушул жаңы мыйзамдарды баягы түшүндүрүп жүргөн кишилерден керектүү маалыматтарды алып туруп жолуккан сайын түшүндүрмө берип атабыз. Көбүнчө биз кайрылуу боюнча иштейбиз, дайыма мындай барып түшүндүрүү ишин эмес, кайрылууларга жооп берип түшүндүрүү иштерин алып барып атабыз. Рахмат. Биз дагы телегөрүүчүнүн суроосун кабыл алсак, урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык, сурооңузду бере бериңиз. Мен мына Ош шаарынын тургуну катары айтып деп суроо берейин деп атпын мына депутаттарга. Бериңиз. Мына жол кире боюнча окуучуларга менде өзүмдө бир 4 мектепте окуйт да. Мен ушулардан аябайт элем, ушу 5 сомдучу. Берет элем, ушу көчөдө калышпайт элем. Саар келет, кеч келет. Биз мына шаардын аркы чекесине барып окуп келсек, аябай 1 сомдон албайт деп балдар ыйлап келет да. Кээде такси менен барып алып келсе туура келип атат. Ошон үчүн мен мына эл сайлаган депутаттардан суранып кетет элем, ушуну бир колдоп беришсе, мен берет элем да. Мисалы үчүн мен мына жекилердин арга эмесин айтам. Менин жанымда көп адамдар жашайт, бүт баардыгы ушул бир колдоп беришсе, көтөрүлсүнчү эле 5 сом берсе балдарыбыз көчөдө калбайт эле дегендей. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Негизи кечеги эле сессияда болгон талкуу боюнча айтып атат. 4 балам бар дейт, 5 сом болсо да берет элем дейт. Себеби азыр окуучуларды албай жатат, маршруттук таксилер деген бул көйгөй көптөн бери айтылып келе атпайбы? Бул өтө мындай көйгөйлүү маселе да. Көп адамдар айтып атат, биз балдарыбызга ушу барып келген акчаны төлөп элек. Эгер ошол тарифти көтөрүп койсо, балдар тиги менчик машинанын ээлери алып кетет эле балдарды калтырбай деп. Ошол эле мезгилде анан ошондой муктаж болгон адамдар да бар да. Ошол акчада оор болуп калышы мүмкүн. Кече депутаттардын ичинде ушундай ар түрдүү ойлор чыкты. Албетте мына биз бул кишинин оюн эске алабыз. Значит, ушуну тарап алган кишилер да бар экен деп. Рахмат, биз баягы убактыбыз соңуна чыгып бара жатат. Кыскача 2019 жылга пландарыңыздар. 2019 жылга биз азыр быйыл 9 отурум пландаштырдык. Анан ошонун ичинде биринчи отурумубуз өттү. Кече ошол январь айында салык инспекциясында ошо өкмөттүн кайрылуулар боюнча аткарган иштерин карап, анан сессияга алып чыгып, кече сессияда караганбыз. Андан сырткары азыр кийинки ошол эле мына Ош шаардык билим берүү бөлүмү, анан мына электр станциялар ишканасы жана ушуга окшогон 9, то есть жалпы 12 мекемени ушу 9 отурумда карайбыз. Рахмат, биздин студиябызга убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билгизебиз. Ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы түз эфирде болду. Эртең дагы дал ушул саатта эл өкүлдөрү менен түз эфирде жолугабыз. Сурооңуздарды даярдап алдын ала берсеңиздер да болот. Бизди түз эфирге менен байланышсаңыздар да болот. Сиздер менен Фируза Ашымбаева болду. Эртеңкиге чейин саламатта калыңыздар.